Бул Украинанын Сужадан чегинген жолу. Башаламанды кыргын орун алган жол. Only fast. Бул Артем жана анын жоокерлеринин бир жума мурун орустардын колуна өткөнгө чейин Сужага жасаган акыркы сапары. Oof. That's a Бул drone. дронбу? Yes. Ооба, дрон. Ок чыгаруу алардын Орусиянын жапырт дрон чабуулдарына каршы акыркы коргонуу аракети. Я считаю, да, что частично он был хаотичным, потому что Өтө басаламан болду. Көптөгөн бөлүктөр эмне кылаарын билбей калышты. Анткени артка чегинүү буйругу өтө кеч келди деп ойлойм. Артем сыяктуу Украин күчтөрүнүн көбү качып кетүүгө үлгүрүштү. Көптөрү жөө катышкан. Бирок Курсктагы салгылашуулар уланып жатканда башкалар тынчтык тууралуу айтышууда. Артем үчүн бул акылга сыйбаган нерсе. Мне кажется, что все эти звонки и встречи Трампа... Мен үчүн Трамп менен Путиндин ортосундагы телефондук сүйлөшүүнүн кызыгы жок. Трамп согушту токтотууну көздөйт. Анткени ал убада берген. Ал эми Путин согушту улантуу үчүн Трампты алдагысы келет. Мен алардын сүйлөшүүсүн олуттуу карабайм. Украина Орусиянын Курск аймагында басып алган жерлеринин көпчүлүк бөлүгүн алдырды. Бирок анын күчтөрү чек арада рейд жүргүзүүнү дале улантышууда. They're going to retrieve a damaged Bradley. Алар Орусиянын чек арасын өтүп, талкаланган Бредли брондолгон унаасын алып кетүүгө баратышат. Биз азыр чек арадан 10 чакырымдай гана алыста баратабыз. Булардын өтө тез ылдамдыкта жүрүшүнүн себеби мында коркунуч бар. Негизги коркунуч бомбалар жана дрондор экенин айтышты. Алар Орусия жаңы эле бомбаланган жерге токтошту. Кулаган бактарактар жолду тосуп калган. Аткылоонун добушу жакындап келатат. Акыралар жакында эле калыбына келтирилген америкалык зооттолгон унаасын табышты. Азыр ал Украинанын чек арасында оңдоо үчүн кайра алып кетүүгө даяр. Сиз дагы эле Орусияда согушуп жүрөсүзбү? Тяжело, но... Бредлинин командири кармаш оор болгонуна карабай Украина туруштук берип жатканын айтты. Американын курал-жарактары Украина АКШнын колдоосуна таянаарынын далили. Бирок жардам токтоп калса эмне болот? Эгер Америка Украинаны колдобосо, Европа Украинага жардам бере алат деп ойлойсузбу? Я думаю, что если Америка не будет помогать Украине, то... Эгер Америка Украинага жардам бербесе, анда уга атышпоо келишими жакын арада макулдашылат. Бирок Украина үчүн өтө жагымсыз шартта болмокчу. Анткени Европа бул жаңжалды жалгыз чече албайт. Алардын күчү жетпейт. Сумынын чек арасындагы Украин кыштактары урандык айланган. Арасында бир кезде биз жолуктурган бүтүндөй үй бүлөнүн үйү да болгон. Алар согуштан качууга аргасыз болушту. 21 жаштагы Дмитрий мага элдешүүнүн же тынчтыктын эч кандай мааниси жок. Анткени орустар мурунку келишимдерин бузушкан дейт. Анын чоң энеси Нина тынчтык орношун каалаганы менен ал Украинанын шарты менен гана жетишилсе дейт. Украинада тынчтык орношун көздөйт. Бирок башкалар таңуулаган шарт менен эмес.